Ол өзү сойго жүргөн кыз экен да, качанкы атасы алкаш болсо. Кой эле кой деп апасы кайра ошентип алып кетти. Анан кийин кеткенден кийин, мындай сөздөр чыккандан кийин биз кайра ойлонуп калдык, кайра заявление жазат окшойбуз. 17 жашка чыкпаган кызды мен укам өлкесе зордуктап аткан. Урматтуу кыргыз эли, мына Манас шаарында болуп өткөн окуянын эжеси боломун. Мен сүйлөгөндүн себеби, ол жерде сүйлөгөндүн бурмалап, туура эмес сөз тармактарга чыгарып атышат. Мен ал кызды көрбөсөм, тааныбасам, чындыгында үй бүлөсүн билбесем, кантип эле мен ол кызды жамандап анысына бунусуна кылып сөз тармактарга чыгарып бериштир да. Ошол чыгаргандардан чыгарбаганы кечирим сурайм, чыгарбагыла, сураныч. Бирөөнүн азыр мына пиар кармап, лайк кармап, ушундай кылгандарына чыгарып атышат. Аны кыргыз элинде эле бири жакшы ойлойт, бири жаман ойлойт, баардыгын Алла. Ал жердеги үн сиздин үнүңүзбү өзү? Бирок менин үнүм ол жерде баланын акыбалын гана сурап чалынган болчу да. Кимге чалгандыңыз? Мен үнүмөн баланын акыбалын гана сурап чалынган болчу. Бирок менин үнүмү коштоп башка сөздөр сүйлөнүп чыгып кеттир да. Азыр менин үй бүлөмө, ол кыздын үй бүлөсүнө, менин ошол иниме бар жогуна ушундай сөз тармактарга жайылып кетти. Ошонун келишинен силерге кайрылдым. Сиз ошол кайсыл тармакка, кайсыл сөз тармакка кайрылып, сиз ошол билдирүү берген элеңиз? Мен медиа бир нерсе, медиа портал беле, медиа ханды бир нерсе дегенге чалдым эле да. Айттым эле. Звонок менен элеби? Жок, мен жазгамын, жөн эле жазгамын. Бир тарапты баягы кыз жооп бергенде мен айтканмын, бир тарапты эмес, эки тарапты билип, бала жакшы болсун, ошондо анан кийин чыгарбайсыңарбы, жөндөн жөн эле пиар кармай берет экенсиңер дегенде, анан мага жазган, чалган бир кызчы. Бир кыз чалган. Ошондо мен айтканмын, бул жерде ол кыз мага чалган. Мен сизден бала тууралуу сурайын дедим эле. Бала кайсыл жерде жатат, кайсын кандай болуп калды, акыбалы кандай дегенде мен ошол тууралуу гана жооп бергенмин. Бирок менин үнүм боюнча башка сөздөр кетип калды да бул жердечи. Эки жакты уруштурган атышат да эмчи. Сиз телефон менен эле сүйлөшкөн белеңиз, Телефон менен эле сүйлөшкөн, бирок мен запись кылынат, ол бул деп мага эч нерсе деген эмес. Бала жакшы. Эми Алланын жолунда баардык нерсе, экөө тең жаш. Азырынча бала сүйлөй элек. Конечно, 3 майыпка кирди бул. Бирок деп ушинтип сүйлөгөн элем да. Бирок менин үнүмү башкача сөздөр бурмалап чыгып кетти. Алардын сөз тармактарында жакшы эле, бирок ал кыз мен чыгарбадым деп атат. Бул башка эмелерден чыгып атат да, Хан медиа, башка өздөрүнөн чыккан жок, башка тармактардан чыгып атат. Пиар кармачабы билбей калдым. Себеби мен деле интернетке көп кирбеген үчүн азыр эми билип атабыз да. Мына 2 күндөн бери ушунча сөз болуптур. Мен бүгүн угуп, бүгүн таң калыштуу болуп атам да. Ошол чыгарган медиаларга жазып көрбөдүңүз сиз? Кайсыл жактан алдыңар деп? Только номерлери дагы жок экен, укам. Анан эмели дагы жок экен. Мындай кетет экен СМС, бирок жооп бербей атышат да, такырчы. Жана Инстаграмдан көрүп атасыз, Кимге кайрылышын билбей, анан ошого азыр силерге жазганым ушулардан өздөрүнөн эле. Азыр өздөрүнө айттым да. Майле мен сүйлөп берейин башка, ошону чыгарып бересиңерби десем, ошондо деле жооп бербей атышат да. Ошого ушуну чыгарып бересиңби, укам? Эми биздин деле ата-эне бар, кайын журт бар, жердеде чуңу жолдош дегендер бар. Ушул жерлерде уят да бул сөздөрдү ар кылып, ар интернет баракчасында ар ким ар кылып кошуп чыгарып атат, укам. Бул интернет деген көрүп атасың го, сөздү сөз кошуп кете беришет экен. Окшоштурушуп. Ошого сураныч, укам, ошону жакшына кылып жазып. Демек сиз ал бурмаланган сизден ошол жердеги аудио запись? Ооба. Берки бала кандай, жакшы эле азыр? Азырынча ол 3 топко кирип калат деп ошентип атат. Билбейм, бул убакыт көрсөтөт да. Сүйлөп калдыбы?
бир аз сүйлөйт, бирок тамга жоготот да, өзүң билесиң да. Берки кыз тарап не деп атат? Кыз тарап ошол бүгүн олар мага келип ушундай аркаман эме жазган үчүн анан билип атпаймынбы эмнеге депчи. Анан көрүп атпаймынбы мен интернетте. Сизге эмнеге ушинтип сүйлөдүң деп сизге жазып атабы, э? Жок, мага жазган жок. Мага эмеден кайсы УВДданбы ошол жактан чалышты да. Сиз ушинтип сүйлөсүз коючу деп анан интернетке кирип атам да мен. Деп таң калып атпаймынбы? Негизи берки эки тарап менен мындай келишип алгансыздарбы? Келишим бүттү, ооба, өздөрүнчө келишип, өздөрүнчө чечишип, бул иш уже жабылды, ошондой жабылып өздөрүнчө келишишкен да. Биз ол эме деле көңүл деле бурган жокпуз. Эми пешенесинде бар экен деп эле калганбыз да. Анан монтип сөз тактамактарга биз кирбесек билбейт экенбиз да укам. Макул мейлиңиз, биз эме кылып коебуз да. Азыр деле сиздин биздин сүйлөшкөндөрүбүз жазылды. Анан биз эми ушул маалыматты сизди ал сөздөрүңүз бурмаланганыңызды далилдеш үчүн биринчи ошол сиздердин ошол жана сиз жөнөткөн ссылкадагы видеону коюп туруп, анан сиздин азыркы аудиоңузду коебуз да. Буга каршылыгыңыз болбой турабы? Ооба, ошондой кылып берчи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.